Мындай маалыматтарды Алымжан Козубаев өзү четке какканы менен коомчулукта ар кандай ишенбөөчүлүктөр пайда болуп, бир эле унаа ишканасынын эмес, башка дагы мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгүнө көлөкөтүшөрү турган кеп. Аталган ишканадагы коррупциялык аймактарды жана тобокелчиликтерди кароо боюнча коопсуздук кеңешинин жумушчу тобунун жыйынында мекемеде жүргүзүлгөн акыркы мониторингдин жыйынтыгы каралды. До настоящего времени не внесены изменения. Бүгүнкү күнгө чейин ишкана жетекчилик тараптан коюлган талаптардын 44% аткарган жана 32%-нын кээ бир пункттары аткарылган. Баарыбызга маалым болгондой 2019-жылы мамлекеттик каттоо кызматында ушул эле коррупциялык иштерге байланыштуу жетекчилик алмашып, кээ бир адамдарга издөө жарыяланган. И она очень важная. Ал эми чуу жараткан кол алдындагы кызматкерлерден пара талап кылуу маселеси боюнча Козубаев бошотулган кызматкерлер буга чейин көп жолу тартип бузуу боюнча эскертүүлөрдү алганын айтып, алардын кызматтан бошотулушу мыйзамга каршы келбестигин белгиледи. 13 человек, которые были уволены мной, они Бошотулган бардык 13 адам тең буга чейин туура эмес иш аракеттери менен белгилүү болуп келишкен. Алардын көпчүлүгү азыр сот алдында жооп берип жатышат. Анткени буга чейин мыйзамга жат иштер менен алек болуп келишкен. Мисалы катары айтсам, бирөөсү сырттан автоунаа ташып келүүдө бажылык төлөмдөрдү төлөбөй алып киргидей система түзүп алып, чөнтөк кампайтып келген. Якобы, что я вымогал с него $2000 при назначении. Айдоочулук күбөлүктү берүүдөгү кара схемалар боюнча сүйлөп жатып, коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев жакында өткөрүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгында экзаменаторлор өзүлөрү тесттен өтпөй кулап калганын айтып, унаа ишканасынын дарегине жемкорлук боюнча көптөгөн сын пикирлер бар экенин белгиледи. Нам стало известно, что по инициативе одного из правоохранительных... Өзүңөр атайын экзаменден кулатып, кайра экинчи жолу келгенде акча алат экенсиңер. Биз азыр барып текшерсек дагы бул кылыгыңар белгилүү болуп калат. Санарип форматка өткүлө деп какшап келатабыз. Өзүңөрдүн араңардагы эле кызматкерлер бул нерсеге кызыктар болбой, буга чейин орун алып келген схеманы жок кылгыңар келбей жатат. Ишти кечеңдетип жатасыңар. Бизге кат жүзүндө да, ооз-эки түрдө да мындай тутумдардын мурдагыдай эле иштеп жатканы тууралуу маалыматтар түшүп жатат. Знание правил дорожного движения. Тактоо үчүн айта кетсек, УКМКнын жемкорлукка каршы күрөшүү кызматынын маалыматы боюнча 2015-жылдан тарта ушул күнгө чейин аталган ишканада пара алуу, документтерди жасалмалоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу өңдүү кылмыштар боюнча 42 кылмыш иши козголуп, келтирилген зыяндын суммасы 17 миллион сомдон ашкан. Ал эми быйылкы текшерүүнүн жыйынтыгында белгилүү болгон бардык фактылар тыкыр изилденип, башкы прокуратурага жөнөтүлөрү белгилүү болду. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.